Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эволюция жана жаныбарлар дүйнөсү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер эволюциялык окуу жана ага салым кошкон окумуштуулар, ошондой эле эволюциянын далилдери бир нече окуулар аркылуу далилдейбиз, ошондой эле өзгөргүчтүк, жашоо үчүн күрөш, табигый тандоонун эволюция процессиндеги ролу тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Демек, бүгүнкү сабагыбыз эволюциялык окууга арналат экен. Алгач биз эволюция же болбосо эволюция процесси деген эмне экендигин билип алалы. Эволюция бул тирүү организмдердин тарыхый өрчүшү жана алардын айлана чөйрөгө ыңгайланышы болуп эсептелинет. Дал ошол эволюция процессинин закон ченемдүүлүктөрүн жана кыймылдаткыч күчүн окутуучу илим эволюциялык окуу болуп эсептелинет. Андан биз алгач ушул эволюциялык окууга салым кошкон инсандар тууралуу кеп кылалы. Эволюциялык окууга салым кошкондордун алгачкысы катары Карл Линнейге токтололу. Ал өзүнүн эмгектеринде жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн систематикасын түзгөн. Мисалы, бүгүнкү күндө да колдонуп жаткан кош аттуулук дал ушул Карл Линнейге таандык. Мисалы, биз кош аттуулук менен ак коён, күрөң аюу же кызыл карышкыр деген аттарды кеңири колдонуп келе жатабыз. Ошондой эле кийинки инсан бул Жан-Батист Ламарк. Ал органикалык дүйнөнүн эволюциясынын теориясын түзүүгө аракеттенген. Биринчилерден болуп, сырткы чөйрөнүн тирүү организмдерге таасир тийгизиши жана ал таасирден улам тирүү организмдерде өзгөргүчтүктүн пайда болушу тууралуу айтып кеткен. Ал эми эволюциялык теорияны негиздөөчү инсан бул Чарльз Роберт Дарвин болуп эсептелинет. Чарльз Дарвин эволюциялык теорияны түптөгөн негизги негиздөөчү деп айтсак болот. Ал эволюция процессинин кыймылдаткыч күчтөрүн дагы далилдүү айтып кеткен. Андан кийинки улуу инсандардын бири бул Альфред Рассел Уоллес болуп эсептелинет. Ал табигый тандоонун теориясын түзгөн жана зоогеографиянын негиздөөчү болуп эсептелинет. Ал өз кезегинде Чарльз Дарвинге эмгектерин жиберип, Чарльз Дарвин тарабынан бир топ жогору бааланган инсан болуп эсептелинет. Эми биз силер менен жаныбарлар дүйнөсүнүн эволюциялык өрчүшүнө кайрылалы. Тирүү организмдердин жер планетасында пайда болушуна кайрыла турган болсок, алгачкы тирүү организм сууда пайда болгон жана гетеротрофтор болуп, башкача айтканда даяр органикалык заттар менен азыктанган эң жөнөкөй бир клеткадан турган тирүү организмдер же түзүлүштөр болгон. Алардан акырында убакыттын өтүшү менен эволюция процессинин натыйжасында бир клеткалуу тирүү организмдер келип чыккан. Булар менен биз таанышпыз. Кийинчерээк бир клеткалуу тирүү организмдерден айлана чөйрөгө ыңгайланышуунун натыйжасында эволюция процессинде көп клеткалуу тирүү организмдер келип чыккан. Мисалы, көп клеткалардын ичинен эң жөнөкөйү чейкөңдөлүүлөрдү силер билесиңер. Андан кийин биз силер менен жалпак курттарды, жумуру курттарды, муунак курттарды өттүк. Андан соң биз моллюскалар же болбосо жумшак денелүүлөр тибине кайрылдык. Булардын бардыгы акырындап эволюция процессинин натыйжасында калыптанган тирүү организмдер болуп эсептелинет. Андан кийин биз силер менен муунак буттуулардын 3 классына токтолдук. Раксымалдуулар, жөргөм сымалдар жана ошондой эле кумурска сымалдарга токтолуп өткөнбүз. Андан соң биз хордаллар тибине кайрылдык. Мисалы, алгач ланцетник ассидия, андан кийин балыктар классына кайрылып, андан соң жерде сууда жашоочулар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр классына токтолуп өттүк. Деги эле адам баласы дагы дал ушул сүт эмүүчүлөр классына кирет. Ошентип, жаныбарлар дүйнөсүнүн эволюциялык өрчүшүндө көрүнүп тургандай, тирүү организмдер айлана чөйрөгө ыңгайланышуунун натыйжасында миллиондогон жылдар бою алар өсүп, өнүгүп, ыңгайланыша албай калгандары өлүп, жок болуп келе жатат. Башкача айтканда, эволюция процесси артка кайталанбаган багыттуу процесс болуп эсептелинет. Бирок бул процесс кантип жүргөн? Чынында эле миллиондогон жылдар илгери алгачкы тирүү организм пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейинки татаалдыктарга
кантип жеткен, ага далил барбы десеңер, анда биз төмөндөгү илимдер аркылуу далилдегенге аракет жасап көрөлү. Мисалы, алгач эволюциянын палеонтологиялык далилдерине токтолуп коелу. Башкача айтканда, казылып алынган тирүү организмдердин калдыктары аркылуу биз байыркы мезгилдерде тирүү организмдер жашап кеткен деп далилдейт экенбиз. Мисалы, алардын ташка айланган сөлөкөттөрүнөн, мисалы, катып калган скелеттеринен, же болбосо өсүмдүктөр дүйнөсүнүн калдыктарынан дагы бүгүнкү күндөгү тирүү организмдердин түзүлүшүн салыштырып, биз эволюцияны далилдей алат экенбиз. Мындан сырткары эмбриология илиминин натыйжасында дагы далилдейбиз. Мисалы, балыктын ташбака келемиш кишинин түйүлдүгүн өрчүшүн салыштыруу менен бул хордалуу тирүү организмдердин алгачкы түйүлдүгүнүн этабында баарында алгач хорда бакалоорлор пайда болуп, дээрлик бири-бирине окшош келип, акырындап улам кийинки түйүлдүктүн өрчүшүндө гана ошол түргө мүнөздүү белгилерге, касиеттерге ээ болгондугу көрүнүп турат. Демек, муну менен эмнени далилдесек болот? Бардык тирүү организмдердин түпкү теги бир, же болбосо органикалык дүйнөнүн түпкү теги бир дегенди далилдесек болот экен. Мындан сырткары эволюциянын морфологиялык далилдерине токтолуп коелу. Мисалы, атовизмге кайрылалы. Атовизм деген эмне? Айрым ата тегине мүнөздүү болгон белгилердин кээ бир организмдерде чыгып калышы. Мисалы, куйруктуу баланын төрөлүшү, же болбосо түктүү адамдын төрөлүшү, же болбосо мүйүздүү адам, көбөйүнчектүү адам, булардын бардыгы атовизм болуп эсептелинет. Демек, биздин генибизде ушундай белгилерди алып жүргөн гендер бар. Демек, түпкү тегибизде мындай белгилер болгон дегендин далили. Ошондой эле рудимент, башкача айтканда, эволюция процессинде айрым органдардын функциясынын жоюлгандыгына байланыштуу, ал органдардын калдыгын калыш. Мисалы, адамда аппендикс деп аталган ичеги бар, же болбосо биз муну сокур ичеги деп коебуз. Өсүндү, дал ошол өсүндү, мисалы, чөп жеген малдарда мөөн деп аталат, туюк ичеги, ал өтө чоң өлчөмдө. Дал ушул мөөндүн калдыгы бизде сокур ичеги болуп калган, рудимент болуп, же болбосо силер бул жерде маймыл менен адамдын кулагын көрүп турасыңар. Үстүнкү адамдын кулагындагы урчукту көрүп турасыңар. Бул ушул маймылдардын кулагынын урчугунан калган рудимент болуп эсептелинет. Ошондой эле адамдын көзүнүн кычыгындагы 3-чү кабактын калдыгы дагы бул дагы ушул жаныбарлардан калган рудимент деп түшүнөбүз. Мындан сырткары эволюциялык далилдерге биз салыштырма анатомия, морфологиянын негизинде дагы далилдерди келтирсек болот. Мисалы, алгач биз анологиялык органдарга токтолуп коелу. Бул эмне болгон органдар? Силер канаттуулардын канатын, көпөлөктүн канатын, жана ошондой эле жарганаттын канатын көрүп турасыңар. Бул органдар анологиялык органдар. Башкача айтканда, бул канаттардын баардыгы келип чыгышы боюнча ар башка, бирок бирдей функцияны аткарып калгандыктан алардын түзүлүшү дагы дээрлик окшошуп калган. Мындан сырткары гомологиялык органдар дагы эволюцияга далил болот. Айталы, мисалы, гомологиялык орган деген эмне? Келип чыгышы бирдей, бирок аткарган функциясынын түрдүү болуп калгандыгына байланыштуу алардын сырткы түзүлүштөрү дагы өзгөрүлүп кеткен. Мисалы, адамдын алдыңкы колу, баканын алдыңкы колу, жарганаттын канатын көрүп турасыңар, дельфиндин калакчасы, ошондой эле аттын алдыңкы буту. Булардын баардыгы келип чыгышы боюнча окшош, же болбосо алдыңкы колдун ролунда, бирок аткарган функциялары ар түрдүү. Мисалы, адамдын колу кармайт, баканын колунун жардамы менен бир жерден экинчи жерге секирет, жарганат учат, дельфин калакчасынын жардамы менен сүзөт, ат болсо жүгүрөт, басат. Демек, булардын функциясы түрдүү жана сырткы түзүлүштөрү дагы түрдүү болуп эсептелинет экен. Мынакей, балдар, ошентип биз жогоруда бир топ эволюция процессине далилдерди көрүп алдык. Эми кеп кезегин суроого берели. Эволюция процессинде аналогиялык органдар дагы окшоштук кандайча пайда болгон деп ойлойсуңар? Жоопко кайрылалы. Биринчиси, чөйрөнүн бирдей шартына ыңгайланышуунун натыйжасында деген жооптор болду. Экинчиси, чөйрөнүн ар кандай шартына ыңгайланышуунун натыйжасында деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө. Эволюция процессинде аналогиялык органдар дагы окшоштук кандайча пайда болгон деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Башкача айтканда, чөйрөнүн шарттарынын бирдей болгондо ыңгайланышуунун натыйжасында келип чыгышы боюнча түрдүү органдар, алар аналогиялык органдарга айланат экен.
Эволюция процессинин негизги кыймылдаткыч күчтөрү жана эң жөнөкөй материалдары бар. Башкача айтканда, биз азыр өзгөргүчтүк, жашоо үчүн күрөш жана табигый тандалууга токтолобуз. Алгач биз өзгөргүчтүктөн баштайлы. Өзгөргүчтүк деген эмне? Бул жаңы муунда жаңы белгилердин пайда болушун биз өзгөргүчтүк деп коебуз. Эволюция процессинде сырткы чөйрө өзгөрөт, ага жараша тирүү организмдерде түрдүү белгилер жана касиеттер пайда болот. Дал ошол белги касиеттер өзгөргүчтүк болуп эсептелинет. Мындай өзгөргүчтүктөрдүн айрымдары тукум куушу мүмкүн, айрымдары тукум куубашы мүмкүн. Тукум куубаган өзгөргүчтүктү биз бүгүнкү күндө фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүк дейбиз. Тукум кууган өзгөргүчтүктү генотиптик же мутациялык өзгөргүчтүк дейбиз. Биз мисал катары уйларды алып турабыз. Тукум куубаган өзгөргүчтүк, мисалы, бир уй эки музоолу болду деп коелу. Эки музоолу бирине жакшы чөп берип, жакшы сүт берип баксак, албетте ал эттүү чоң болот. Экинчисинде тамак аш жетишсиз болсо, албетте анын салмагы да, көлөмү да кичинекей болот. Демек, бул тукум куубаган өзгөргүчтүк. Эгерде кичинекей уйду биз жакшы шартта баккан болсок, ал дагы тиги чоң уй сыяктуу калыбына келип, кадимкидей мурунку өзгөргүчтүгү жоголот. Демек, тукум куубаган өзгөргүчтүк генне таасир этпеген соң ал тукум куубайт экен. Ал эми тукум кууган өзгөргүчтүктү көрүп турасыңарбы? Өңү же болбосо териси таргылала болуп турат, агала болуп. Бул жаңы пайда болгон өзгөргүчтүк. Эгерде ушул өзгөргүчтүк айлана чөйрөгө ыңгайланышууга жардам берсе, анда мындай тирүү организмдер жашоо үчүн күрөштө тандалып жашап кетет. Жана бул тукум кууган өзгөргүчтүк эволюция процессинде өтө чоң мааниге ээ. Башкача айтканда, ал эволюциянын эң жөнөкөй материалы болот. Жашоо үчүн күрөш деген эмне? Жашоо үчүн күрөштүн жаратылышта бир топ түрлөрү бар. Мисалы, түр ичинде жашоо үчүн күрөш бар, түр арасында жашоо үчүн күрөш, чөйрөнүн ыңгайсыз шартына каршы күрөшүү деген бар. Жашоо үчүн күрөш бул тирүү организмдердин бири-биринин жана айлана чөйрөнүн ортосундагы күрөшүү. Ушул жашоо үчүн күрөштөрдүн ичинен түр ичиндеги жашоо үчүн күрөш өтө курч формада өтөт. Себеби бир түргө кирген организмдердин ээлеген аймагы бир, жеген азыгы бир, ургаачысы да бир. Андыктан ушулар аркылуу алардын ортосунда түрдүү күрөштөр болушу мүмкүн. Ал эми түр арасындагы жашоо үчүн күрөш, мисалы, ээлеген аймагы же болбосо жеген азыгы бир болуп калса, бул түрлөрдүн ортосунда күрөш болушу мүмкүн. Мисалы, силер азыр канаттуу менен тынчканын ортосунда күрөштү көрүп турасыңар. Булар ушул күн караманын даны үчүн же жеген азыгы бир болгон үчүн күрөшүп жатат. Ал эми чөйрөнүн ыңгайсыз шартына каршы күрөшүүдө, мисалы, коен турат. Коендор биз билгендей кышында ак түстө, ал эми жайында болсо боз түскө өтөт. Бул дагы ушул чөйрөгө карата ыңгайланышуунун натыйжасында ушул белгиге ээ болгон коендор эволюция процессинде алар тандалып жашап кетишкен. Биз ушул жашоо үчүн күрөшкө мисал катары жырткыч жана анын азыгынын ортосунда күрөшкө назар салып көрөлү. Мынакей жырткычы азыгына, азыгы жырткычына карата мыкты ыңгайланышкан. Мисалы, азыгы кандайча ыңгайланышкан десек болот. Азыгы жырткычка караганда мыкты чуркайт. Жана ошондой эле анын сезүү органдары күчтүү өрчүгөн. Ал эми жырткычтын кубаттуу тиштери, тырмактары бар. Көрүп турасыңарбы, эгерде анын азыгы өтө чоң болсо, анда жырткычтар тобу менен кол салып жеңишке жетишет. Мисалы, маймыл ал башка жандыктардан акылдуулугу менен артыкчылык кылат. Бирок капыл-тапылдан чыккан мындай жырткычтар аны жөн койбойт. Демек, жаратылышта сөз түрдө бири жеңишке жетет экен. Бирок эволюция процессинде алар бири-бирине ыңгайланышуунун натыйжасында өз түрлөрүн сактап келет. Эволюция процессинде эгерде чөйрө өзгөрсө, ага карата түрдүү өзгөргүчтүк пайда болот. Ошол өзгөргүчтүк жашоо үчүн күрөштүн негизинде ал организмге ыңгайланышууга жардам берсе, табигый тандоонун негизинде ал тандалып калат. Демек, табигый тандоо деген бул тандалып жашап кетүү же тандалып өлүп жок болуу дегенди түшүндүрөт. Биз азыр силер менен сүрөттөштөрдүн жардамы аркылуу табигый тандоонун таасирлеринин натыйжасы болгон адаптацияларга кайрылып көрөлү. Мисалы, мен силерге мимикрияны көрсөткүм келип жатат. Бул эмне дегендик? Мимикрияда имитатор жана модель болот. Башкача айтканда, тирүү организмдер табигый тандоодо аман калуунун жолун издеп, алар ар түрдүү жандуу же жансыз нерселерди туурашат. Мисалы үчүн, бул жерде көпөлөк кадимки эле үкүнүн көзүн элестеткен имитацияны жасап жатат. Демек, мындай
табигый тандоодо ыңгайланышууну биз мимикрия деп атап коебуз. Бөлүүчү түс өзгөчө чоң ири жандыктардын денесин бир нече майда бөлүктөргө бөлгөн түстөр бөлүүчү түс болуп эсептелинет дагы. Бул жаныбарларда алыстан караганда же кыймылдап бара жатканда алардын денесинин конкреттүү контурун көрсөтпөйт. Демек, булар табигый тандоодо тандалып, ыңгайланышууга ээ болгон. Ошондой эле жашырынуучу түс, мисалы жырткычтарда, кабылан, илбирс, арстандарды, же болбосо жашыл чөптүн арасында чегирткелерди көрүп жүрөсүңөр, же болбосо үкүнү көрдүңөрбү, бактын коңулунда отурат. Булардын баардыгы жашырынуучу түскө мисал болот, бирок жаратылышта эскертүүчү түс деген бар. Адатта кай бир жандыктар кызыл, сары, ачык түстөргө боелгон. Бул жаныбарлар уулумун деп эскертип жаткандыгынын белгиси болуп эсептелинет экен. Демек, ушул ыңгайланышуулардын баардыгы жаратылышта тирүү организмдердин аман калып, өз тукумун улашына көмөкчү болгон. Мындан сырткары жаратылышта бир топ ыңгайланышуулар же табигый тандоонун таасиринин натыйжасында пайда болгон адаптациялар бар. Аларга биз төмөндөгү видео тасманын жардамы аркылуу токтолуп көрөлү. Мисал катары бул барон көпөлөгүнүн личинкасын алып отурабыз. Бул личинка сырткы түзүлүшү жана формасы менен чөйрөгө эң мыкты ыңгайланышкан десек болот. Себеби анын жырткычтары анын мындай формасынан түсүнөн ажыратып таанып биле алышпайт. Демек, табигый тандоодо бул өз кезегинде тукумун калтырып, түрдүн жашоосун улантууга көмөкчү болот. Эми биз океан деңиздерге кайрылып көрөлүчү. Бул жерде ыңгайланышуунун өтө көп формалары бар. Алардын ичинен пигмей деп аталган деңиз балыгын карап көргүлөчү. Коралдарга түсү дагы окшош, формасы дагы, келбети дагы окшош. Керек болсо адамдар аны жакын аралыктарда дагы айырып таанып биле алышпайт экен. Ал эми геккондордун түрлөрү өтө көп. Алардын эң негизги өзгөчөлүгү булардын териси ар түрдүү түстө болуп, формасы ар кандай болот. Булар керек болсо эңилчек, мох, жалбырактардын түсүн дагы формасын да туурай алышат. Демек, дал ушул зор мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде бул түр сакталып келет. Ал эми бул болсо бозомук бака ооз үкү болуп эсептелинет. Ал жөн абалда гана туруп, айлана чөйрөгө карата ыңгайланышып, өзүнүн азыгын кармап жей алат. Көрүп турасыңарбы, ал куураган бутакка окшоп, көзүн жумуп, мойнун бир аз созуп алса эле эч бир байкалбайт. Алар жарыкта дал ушундай тынч абалда тура берет, ал эми караңгыда активдүү болушат. Океан деңиздерде дагы бир мыкты ыңгайланышкан жаныбар бар. Бул таш балык. Өтө уулуу балык болуп эсептелинет, бирок анын сырткы келбетин көрүп турасыңарбы? Коралдардан, ал жердеги таштардан эч бир айырып таануу мүмкүн эмес. Ал эми бул муруттуу ак көпөлөктүн личинкасы. Анын түктөрү өз кезегинде жырткычтардан сактайт. Жана ошондой эле бул кадимки жөргөмүштүн жумурткалар жаткан пиласын элестетет. Ошондуктан жырткычтар ага көп көңүл бөлбөйт. Табигый тандоонун негизинде дал ушундай ыңгайланышууга ээ болгон. Жана ошондой эле анын дагы бир артыкчылыгы бул каратактары. Алыстан караганда көздөй болуп көрүнгөнү менен бул анын түкчөлөрүнүн эле кара түстөгү топтому болуп саналат. Ал эми бул калига деп аталган көпөлөк мыкты ыңгайланышкан. Себеби анын канатындагы көз сымал булуттагы кадимки үкүнүн көзүн элестетет. Өзү жырткычтары келе жаткан коркунуч туулган маалда канатын жайуу менен гана жырткычынан кутулат. Мынакей жылан көпөлөктү көрүп калды, аны жегене бара жаткан байкап калган көпөлөк канатын жая берди эле, үкү жырткычты карап тургандай сезилет. Демек, үкүгө кол салуу өтө кооптуу. Мындай тобокелчиликке бул жырткыч барбайт, андыктан башка азыкты издөөгө аттанат. Албетте, мындай тактар, өңдөр эволюция процессинде узак жылдардын негизинде калыптанган жана түрдүн жашоосун улантууга зор көмөкчү болот. Ал эми бул жашыл түстөгү даракчыл бака кандай ыңгайланышууга барган? Эгерде кокусунан өзүнүн жырткычын келе жаткандыгын байкап калса, анда ал бутактын же жалбырактын учунан кулап түшүп, өлгөн сымал кейипти берет. Ал эми жырткычтар жаратылышта негизинен өлгөн азыктар менен азыктанбайт. Андыктан бул жырткычынан кутулуунун эң мыкты ыкмасы. Эми жогорудагы маалыматтан негизинде биз кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Жаратылышта табигый тандоонун натыйжасында кандай организмдер тандалат деп ойлойсуңар?
Birincisi жырткычтар, экинчisi чөйрөгө ыңгайланышкандар, үчүнчүсү ачык түстөгүлөр, төртүнчүсү көлөмү чоң организмдер деген жооптор болду. Жаратылышта табигый тандоонун натыйжасында кандай организмдер тандалат деп ойлойсуңар? Анда туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө, жаратылышта табигый тандоонун натыйжасында чөйрөгө ыңгайланышкан тирүү организмдер сакталып, тандалып, тукумун улап кетет экен. Ошентип балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө эволюциялык процесстер, ошондой эле эволюциялык окуу жана ага салым кошкон окумуштуулар жана жаныбарлар дүйнөсүнүн эволюциясы, ошондой эле ага бир топ далилдерди келтирдик. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.